11 канал адаттагыдай эле соңку кабарларды айтып берет, алар туурасында кыскача баяндап өтөйүн. Спикер аныкталды. Мамлекеттеги экинчи адам болуп эсептелген төрагалық кызматка келген Чыныбай Турсунбеков тууралуу кызыктуу фактыларды көрүңүз. Аларда миллиардер Дональд Трамп Республикачыл партиясынын 5 штатта өткөн алгачкы президенттик шайлоосуна жеңип чыкты. Бул жеңиш анын президенттикке өз партиясынан талапкерлигин бекемдеген мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошондой эле Москва Сириядагы операциясын жандандырды. Америка болсо Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизип жатканын айтып арызданууда. Биз менен кабардар болуңуз. Парламент бүгүн көптөн күткөн спикер тандады. Биринчи шайлоодо теңбе-тең добуш алган талапкерлер Канатбек Исаев менен Бакыт Төрөбаев ат салышуудан четтешкени маалым. Ал эми төрагалыктан кеткен Асылбек Жээнбековдун ордуна 2 жумадан ашык убакыттан бери бош турган болчу. Парламенттеги спикерди тандоо маселесине бүгүн көз салып турган кесиптешим Элеонора Сагындык кызына кеп тузатам. Айтсаңыз, бүгүнкү парламенттик шайлоодо болуп өткөн спикерди тандоо маселеси мурдагысынан эмнеси менен айырмаланды? Айгерим, рахмат. Алгач жогорку кеңеште бул жолу спикерди тандоо кандай өзгөчөлөндү айтуудан мурун деги эле добуш берүү кандай жүрдү, спикер кандай тандалды, мына ушундан айтып берсем, добуш берүү жашыруун жүрдү. Анын жыйынтыгында жогорку кеңештеги 120 депутаттын 88 дээрлик көпчүлүгү социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековго добуш берди. Дагы бир талапкер Өнүгүү прогресс фракциясы сунуштаган Исхак Масалиевке депутаттардын 26-сы гана добуш берди. Мындан тышкары 3 депутат бул 2 талапкерге каршы добуш берип, дагы бир 3 бюллетень жараксыз деп табылды. Эске салсак, Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин ал жетектеген социал-демократтардан тышкары жогорку кеңештеги Атамбекен фракциясы, Республика Ата Журт фракциясы жана Кыргызстан фракциялары колдогон. Булардан айырмаланып, жогорку кеңештеги 6-чы фракция Бир Бол партиясынын өкүлдөрү Чыныбай Турсунбековго дагы жана Исхак Масалиевге дагы добуш позициясын билдиришкен эмес. Элеонора, негизи спикерликке ат салышып жаткан талапкерлер адегенде депутаттар алдында өздөрүнүн планы туурасында айтып берет эмеспи? Тандалган спикердики башкалардан эмнеси менен өзгөчөлөндү? Албетте талапкерлердин программалары бири-биринен өзгөчөлөнмөк тургай алардын бирөөсүнүн стратегиялык программасы такыр жок экендиги дагы анык болду, ачыкталды. Бирок ирети менен айта турган болсок, добуш берүүгө чейин биринчилерден болуп Чыныбай Турсунбеков сөз алды. Ал өз программасында жогорку кеңеште ошондой эле өлкөдө стабилдүүлүктү сактоонун башкы милдеттеринен экенин айтты. Мындан тышкары ал киши 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоону акыйкат өткөрүү дагы анын башкы милдеттерине кирерин кошумчалады. Ошондой эле Турсунбеков өз сөзүндө жогорку кеңештин ушул турушунан дагы күчтөндүрүү зарыл экендигин айтты. Бул куруу убадалардан алыс күчтүү өкмөттү түзгөнгө жакшы өбөлгө болот деди. Ал эми Исхак Масалиевдин программасы тууралуу айта турган болсок, ал киши депутаттарга чыгып ачык эле программасы жок экенин моюнга алды. Анын айтымына караганда, ал өзү спикерликке көрсөтүлүп жатканын кечинде гана билген, ал үчүн бул күтүүсүз болгон экенин айтты. Бирок буга карабастан Исхак Масалиев учурда болуп жаткан бийликти бир колго же болбосо бир партияга топтоо каршы экендигин айтты. Жана Кыргызстан тарыхында мындай учурлар болгон жана анын кесепети кандай болду эле, муну да эске салып өттү. Андан тышкары Исхак Масалиев жогорку кеңеш төрагасынын шайлоодо сөзсүз түрдө альтернатива деген болуш керек дегендигин айтты. Мындан тышкары бир жума убактысы мөөнөтү берилсе дагы Өнүгүү прогресстен тышкары жогорку кеңештеги 6 фракциянын бирөөсү дагы өзүнүн талапкерлигин жылдырган жок экендигин айтып өттү, Өнүгүү прогресстен тышкары. Жана ошондой эле Масалиевдин пикиринде азыркы парламент 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш 2026 жылга чейин иш алып барыш керек жана кийинки чакырылыштагы депутаттарга бийликти ыраттуулук менен өткөрүш керектигин айтты. Жалпылап айта турган болсок, спикерлик тандоо Кыргызстанда 1,5 жумадан бери чечилбей келе жаткан маселе болчу. Өткөн жумада спикерликке атандашы 2 негизги талапкер бул Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев жана Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев таймашка чыгышкан, бирок алар үчүн добуш берүүдө шайлоо жыйынтыгында добуш берүү теңме-тең 51-51ден чыгып калып, шайлоо таанылбай калган.
кыргыз мыйзамдары боюнча жогорку кеңештеги спикер болом деген адам жалпы депутаттардын жарымынан кем эмес, башкача айтканда 61 добуш алышы шарт. Чыныбай Турсунбековдун шайланышы боюнча азыр социалдык желилерде абдан кызуу талкуу жүрүүдө. Алардын кээ бирөө бийлик толугу менен социал-демократтар фракциясына өттү деген айыптарды, кинелерди коюп атса, бир даарылары бул эми анча деле жаман көрүнүш эмес. Себеп дегенде бийлик бир парчага өтсө, демек жоопкерчилик дагы ал бийликте болот. Ал бийлик өзүнүн жоопкерчилигин сезет жана кийин кайсы бир нерселер боюнча жооп алууда, сурап алууда бизге, элге оңой болот деген сөздөрүн айтты. Айгерим. Элен, чоң рахмат сизге. Бүгүн парламенттеги өткөн спикерди тандоо маселеси туурасында кесиптешим Эленора Сагындык кызы бизге маалымат берди. Ушул жаңыда шайланган спикер тууралуу дагы бизде кошумча бир маалыматтарды айта кетелик, же болбосо Өмүр Таржымалы туурасында десек да болот, маалыматты бере кетсек. 55 жаштагы Турсунбеков Чыныбай Акунович 1960-жылы 15 октябрда Нарын районунун Жаңбулак айылында төрөлгөн. Эмгек жолун 1983-жылы Кыргызстан басылмасынын редактору, башкы редактор болуп баштаган. Андан кийин мугалим болуп иштеген, Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин деканы да болгон. Түркияда Кыргызстандын билим берүү министрлигинин өкүлү, журналист болуп да эмгектенген, бизнес менен 10 жылдан ашык убакыттан бери алектенген Чыныбай Турсунбековдун Акун аталган ун комбинаты, пансионаты жана суусундук чыгаруучу фирмасы бар экендиги маалым. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда өндүрүштө болгон ар кандай кырсыктардан жылына 40ка жакын адам көз жумса, 200дөйү жаракат алат. Маалымат жыйынында Кыргызстандын профсоюз комитетинин өкүлү Догдурбай Тыныбековдун айтымында өндүрүштөгү бөөдө кырсыктарды териштирүү жана эсебин алуу мамлекетке зыян келтирип жатат. Алсак 2015-жылы техникалык инспекторлор жыл сайын 500гө жакын кырсыктар катталарын тактап чыгышкан. Ошондой эле ишканаларда болгон мындай кырсыктар көбүнчө жаап жашырылып жаткандыгы белгиленди. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан, миллиардер Дональд Трамп Республикачыл партиясынын 5 штатта өткөн алгачкы президенттик шайлоосунда жеңип чыкты. Бул жеңиш анын президенттикке өз партиясынын талапкерлигин бекемдеген мүмкүнчүлүк болуп калды. Трамп ар бир штаттан 50%-тен жогору добуш алып, сенатор Тед Круз жана Огайо губернатору Джон Кейсиктен ишенимдүү озуп чыкты. Бул жеңиш ага партиянын съездинде тиешелүү 1237 добушту алат деген кепилдик бербейт, бирок анын талапкерлиги республикачылар арасында көбүрөөк колдоого ээ боло баштаганын айгинелейт. Демократиялык партиядан болсо Хиллари Клинтон 5 штаттан 3-өндү утуп чыгып лидерлигин көрсөтө алды. Ал эми Берни Сандерс алдын ала эсептөөлөргө караганда 1 штатта колдоо тапты. Добуштарды эсептөөланууда быйыл болсо 8 ноябрда Америка Кошмо Штатынын 58-чи президенти шайланат. Элдер алык жаңылыктарды улантабыз. Орусиялык авиация Сириялык авиация күчтөрүнө карата сокку урууну жандантты. Америкалык аскерлер Алеппо менен Пальмиранын аймагы бомбаланып жатканына күбө болгондугун билдирип чыгышты. Fox News телекомпаниясы аталган соккулар Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү бузуп жатканын белгилейт. Өткөн жумада АКШ лидери Барак Обама Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатканда ок атышууну токтотууну Сирия бийлигине түшүндүрүүнү өтүнгөн. Анткени менен Кремль аба соккулары радикалдык топторго багытталып жаткандыгын айтып жооп кайтарган. Сириядагы 5 жылга созулуп бараткан согушта 250 миңден ашуун киши каза таап, 11 миллион киши мекенин таштап качкынга айланды.